Бейсбол үчүн кандай гана сонун күн. Асманда булут да, чымчык да жок. Оюнчуларыбыз болсо өз ордунда соккуну тоскону даяр. Ал эми Ильяз Уулу Самат топту ыргытууга даяр. Бул анын карьерасын чечип коюшу мүмкүн. Жана сокку. Вау! Бул чымчык оюн талаасынын ыргытуу сызыгында учуп бараткан. Айланада чымчыктын жүндөрү гана калды. Таң калыштуу. Мындайды күнүгө көрө бербейсиң. Биринчи ыргытуу ийгиликке ашпады. Самат экинчи ыргытууга камданып жатат. О, Кудай-ай, бул эмнеси? Эмнелер гана болуп жатат. Катарынан экинчи чымчык өлдү. Ильяз Уулу Саматтын соккусунан келгиле кайталоону көрөбүз. Оба, мынакей ал. Биринчи чымчыктын досу же бир тууганы өз иштери менен күйөөсүнө же болбосо мүмкүн апасына же атасына учуп бараткан. Экинчи ыргытууда ийгиликсиз болду. Эми кийинки ыргытуу. Көрөлүчү, Ильяз Уулу Самат дагы кандайдыр бир чымчыкты өлтүрүп салбайбы экен? Бирок ал чымчык өлтүргүч деген лакапты да алды. Анда эмесе ыргытуу. О, Кудай-ай! Эмне? Тутуучунун колунда чымчыктын уясы. Самат эмнелерди гана кылып жатат? Келгиле кайталоону көрөлү. О, карагылачы, чымчыктын уясы. Ушул үчүн эки чымчык учуп келген окшойт. О, жок. Ильяз Уулу Самат эки кичинекей балапандарды өлтүрүп салды. Эмне үчүн? Болушу мүмкүн эмес. Ильяз Уулу Саматтын чымчыктарга карата кандайдыр бир жек көрүүсү бар окшойт. Үйүнө барып жумуртка кууруп жесе керек. Тамаша албетте. Мен өзүмдүн жашоомдо ушунча жыл комментатор болуп иштесем да, мынчалык жаныбарларга болгон агрессияны бир да көргөн эмесмин. Бир болсо бул ыргытуу эки жолкуга эсептелди. Анткени чымчыктын эки жумурткасы жанчылган. Соккуну тосуучу кетип жатат жана оюн бүттү. Уят эмеспи, Ильяз Уулу Самат? Уят сага. Кечиргиле. Мен чымчыктарды өлтүргүм келген жок. Кечиргилечи Сураныч. Баарыңарды уят кылдым. Которгон жана үн коштогон Инстаграмдагы Тоголок Чекит баштар баракчасы. Дагы да кызыктуу видеолорду көрүү үчүн бизге катталууну унутпа.